Жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап. Буга чейин УКМКны тескеп келген Абдил Сегизбаев атайын кызматта иштеп турганда 120 депутат алдына салам салып жүргүнүп турчу экен. Бул Абдил мырза өз айткан маалымат. Анткени ал ошол учурда бир нече депутаттардын кылмыш ишин билген. Бирок Сегизбаев өз кезегинде былыктар үчүн жоопко тартып чара көрүүгө батынган эмес. Демек ал кылмыш иштерин калкалап турган дегенге негиз бар. Бир 120-нын 80-и ким экенин билип турсаң, көбү ошол наркотрафикте аралашып жүрсө, контрабандада аралашып жүрсө, ошол жана ырыскысын, элдин ырыскысын жеген депутаттар отурса, жада калса эми ыплас нерсе, ОПГ менен аралашып, мындай жаман нерселерге аралашкан адамдар турса, аларды мындай сый урмат менен мамиле кыла албайт экенсиң да. Белизгейт деген жалган документти коомчулукка жарыялап, ал документи далилденбей калган. Жалган документ боюнча активисттер Сегизбаевке карата чара көрүүсүн өтүнүшүп, башкы прокуратурага арыз жазышкан. Бирок Сегизбаевке эч бир чара көрүлгөн эмес. Ошондой эле УКМКнын мурдагы орун басары Дүйшөнбек Чоткараев контрабандалык жүктү кармоого түздөн-түз көзөмөл жүргүзгөн деп кармалган. Хорошо. УКМКнын мурдагы орун басары Болот Сүйүнбаевке карата издөө жарыяланды. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал алтын зер буюмдарынын аткезчилигине байланыштуу сотко чейинки териштирүүгө алынган иштин алкагында бир нече ирет суракка жана тергөөгө чакырылган. Бирок ал келген эмес. Бул иштин артында Абдил Сегизбаев да турушу мүмкүн деп божомолдонууда. Себеби Чоткараев менен Сүйүнбаев Сегизбаевке айтпай бул ишти кыла алмак эмес деген пикирлер айтылып келет. Мына сиз айтып аткан Сүйүнбай, Чоткараевдер ошондой мүмкүнчүлүктү колунан чыгарбай, пайдасын көрүп байышкан адамдар да. Ошондойлор мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланган. Жеп жуткан. Ошону Абдил билбей калды деп айтсак болобу? Мен билбей калды дегенге эч ишенбейм. Эч бир жетекчи биринчи жетекчиге менен макулдашпай, ошо менен ошонун санкциясын албай иш кылбайт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы 2010 жылдан кийин анын кеңешчиси болуп жүргөн Болот Сүйүнбаев 2015 жылдан кийин кызматтык тепкичтерден чагылгандай тездик менен көтөрүлүп, мөөнөтүнөн мурун генерал-майор аскердик чинин алганга жетишкен. УКМКда иштеп турган кезде Тоокен тармагын карап, ишкерлерди калкалап, мыйзамсыз иштер менен алек болгону боюнча маалыматтар чыкканы менен атайын кызмат ага эч кандай чара көргөн эмес. Болот Сүйүнбаев дене тарбия окуу жайын бүтпөй калып, дипломун 2012 жылы гана алганы боюнча маалымат чыккан. Сегизбаев, Сүйүнбаев, Чоткараевдарды биз билебиз. Булар мындай айтканда биздин атайын кызматтын жетекчилери болгон. Булардын максаты эмне? Мамлекеттик кызыкчы коргоо. Бирок баарыбыз көрдүк, булар мамлекет эмес, Атамбаевдин кызыкчылыгын коргошту. Жеке Атамбаевдин саясатын, жеке Атамбаевдин империясын, ошондой эле бизнес империясын да сактап калуу иретинде булар толугу менен мындай айтканда башкесер катары Атамбаевге иштеп беришкен. Эми азыр булардын баарын билет. Булардын кылык жоруктары азыр баары тең ачыкка чыгып аткандан кийин булар билет, Кыргызстанда булар эртең бүгүн болбосо да эртең түрмөгө отурар экенин эми биз деле түшүнүп калдык, карапайым жөнөкөй инсандар деле. Ушул Абдил, менин жакшы көргөн Абдил иним иштеп турганда коррупция аябагандай күчөдү да. Коррупция аябагандай күчөдү. Андан мурда да күчтүү болчу, бирок ошол учурда колунда бийлик турду, колунда болгон мүмкүнчүлүк турду. Ошол учурда жана бүгүнкү күндө өз айтып аткан маселелерди бири жөнүндө кеп кылган эмес. УКМКга Камчыбек Ташиев келгенден тарта коррупциянын символуна айланган Райым Матраимов мамлекетке кымырган акчасын төктү. Атайын кызмат тарабынан жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын билдирген. Ошондой эле жогорку кеңештин бир депутаты кармалып, 8 жыл мурда жасаган кылмыш үчүн мамлекетке ири өлчөмдө акча төгүп жаткандыгын Камчыбек Ташиев ачыктаган. Бүгүнкү күндө Камчыбек Ташиев ошо улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси катары эмне деген иштердин бетин ачып атат. Ушул иштердин бардык учурунда Атамбаев президент болуп турганда, менин жакшы көргөн иним
Абдил Сегизбаев улуттук коопсуздук комитетинин башчысы болуп турганда жасалган иштер да. Ошонун бетин ачпай, анан бүгүн өзү эмнегедир мындай бир чалчык ишке, мен муну чалчык иш деп эсептейм, кара өзгөйлүк ишке аралашып алганы мени аябай өкүндүрдү да. Камчыбек Ташиев мындан ары ар бир депутатты, министрди декларациясы боюнча текшерип, мыйзамсыз байыган болсо мамлекеттин эсебине кайтараарын билдирген. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.